22 ноябрга карата маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? 22 ноябрь ишемби күнү Кыргызстанда таң зардан массалык сурак, тинтүү жана кармоолор менен башталды. Алгачкылардан болуп, мурдагы депутат Шайлообек Атазовдун Бишкектеги үйүндө тинтүү жүрүп жатканы кабарланды. Бул тууралуу Атазов өзү соц тармактарга видео жарыялап, кийин ал видео өчүрүлдү. Тинтүүнү анын санаалашы Руслан Бекназаров дагы ЖМК ырастап, ИИМдин тергөө кызматы жүргүзүп жатканын, алар мурдагы депутатка атайын ордер көрсөткөнүн айтып берди. Кечинде Атазов Facebook баракчасына видео жүктөп, аны 48 саатка камап жатышканын жазды. Окуу эркиндиги мыйзамсыз мындан дөөлөнбөш керек. Кече генерал Камчыбек Кылычбаев айткан. Ар бир адам айыпсыз жерден жазаланбаш керек. Менин айыбым эмне? Мамлекетке спортду үйрөткөнүм, иманды үйрөткөнүм, мамлекетке жаштарды тарбиялаган бул менин айыбым. Мына үйдүн ичинен автомат чыккан жок, бомба чыккан жок, наркотик чыккан жок. Мына элдерден үйүм жок, жерим жок. Менин ак жерден камап атат деген документтер, кайрылуу элдин кайрылуу каттарын топтоп алып, мына тергөө амалдарын алып кетип атышат. Мына мыйзамсыздык. Мына Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Ташиев бийликке келгенде кандай кылабыз дедилер. Адилеттүүлүк, мыйзамдуулук болот деп эле. Мына спецназ менен үйүмө бастырып келип, урматтуу эл журт, Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кылычбаев уят эмеспи? Мына элдердин мага жазган кайрылууларын ушинтип алып кетип атышат. Көп өтпөй саясатчы Темирлан Султанбеков массалык башаламандыкка айыпталып кармалып, ИИМге жеткирилгени маалым болду. Ички иштер министрлиги 1998 туулгансы. Аттуу жаран массалык башаламандык аркылуу бийликти алмаштырууга чакырык таштаганы тууралуу маалымат келип түшкөнүн жарыялады. Ага массалык башаламандыкка чакырык боюнча кылмыш иши козголду. Ал арада соц тармактарга ыктымал Темирлан Султанбеков белгисиз кишилер менен ашканада сүйлөшүп отурган делген видео тарады. Видео субтитр менен коштолуп, бийлик алмашуусу мүмкүн жана кийинки президент Сапар Исаков болушу ыктымал деп жазылган. Андан тышкары Султанбековдун ата-энеси, эжеси дагы сурак бергени айтылууда. Кечинде Султанбеков убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кремль его охраняет, его ФСУ, у него все хорошо. А наши никак его оттуда вытащить не могут. А что, Россия не могут одного человека дать? Не только не сказали, не будут делать. Поэтому эти злятся. Они его видят как запасной вариант. Если что, мы его поставим президентом, понимаете? А это прям бесит наших этих. Это его можно с президентом поставить, да? Конечно. Да он вытянет, Сапар Исаков. Какая Сапар Исаков, я слышал там это. мы поможем. Правильно? Нет, так он этот, не, ну, как лидер, он потянет? Мы поможем. Ал эми Алмазбек Атамбаевдин кызы Алия Шагиева, апасы Райса Атамбаева менен агасы Кадырбек Атамбаевдин үйү таң атпай тинтүүгө алынып, өздөрү бир нече сааттан бери сурак берип жатышканын айтты. Кийинчерээк Шагиева Инстаграмдагы тарыхчасына Кадырбек Атамбаев менен Темирлан Султанбековду кармап кетишкенин билдирди. Ал эми кечке жуук Кадыр Атамбаев убактылуу кармоочу жайга киргизилгени айтылды. Ушул эле күнү финансы полициясынын мурдагы төрагасы Сыймык Жапыкеев суракка алып келинди. ЖМКлар Жапыкеев 22 ноябрь күнү эртең менен Ысык көлдүн Кажы Сай шаарынан алынып келингенин, ал Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына жеткирилгенин жазышты. Алдын ала маалымат боюнча сурак массалык башаламандыкка чакыруу боюнча ишке байланыштуу жүргүзүлүп жатат. Сыймык Жапыкеев өзү суракка алып кирип баратканда тартылган видеодо эмнеге чакырылганын билбей турганын, Социал-демократтар партиясы менен эч кандай байланышы жок экенин айтты. Вызвали, идем, я не знаю, о чем это говорят, с Кадыром связано. Подожди, я никак не связан. Ага, ну то есть вы с ним, ну то есть никак не обсуждали? Нет, я его с ним даже очно не знаком. Ага, ну вот, а как бы вы, ну вот, охарактеризовали то, что происходит? То есть, да, это давление или... Ну сейчас как узнаем, сейчас сейчас зайдем. Вам предъявили какое-то обвинение? Нет, сейчас иду на допрос. На допрос иду. В качестве свидетеля или кого? Я не знаю. Вам не сказали? Да, саламатсызбы. Кармоонун кийинки кезеги бүтүн Кыргызстандын лидери Адахан Мадумаровго жетти. Саясатчынын Telegram каналына 22 ноябрда таңкы саат 7де укук коргоо органдары Мадумаровдун үйүн тинтип, сейфин, камерасын,
ноутбук жана телефондорун алып кеткенин жазышты. Алгач Мадумаровдун өзүн алып кетишип, кийин Бишкек убактысы боюнча 15-те кайра келип, саясатчынын уулу Нурмухамед Мадумаровду аялы менен кошо алып кеткени белгилүү болду. Андан тышкары Апрель телеканалынын мурдагы директору Дмитрий Лажниковдун мурдагы аялынын үйүндө тинтүү жүрүп жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу ал өзү Фейсбуктагы барагына жазып, кийин посту өчүрүлдү. Лажниковдун айтымында мурдагы аялынын үйү тинтилип, балдарынын оюнчуктарына чейин текшерүү жүргөн. Лажников социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кенже уулу Кадырбек Атамбаев менен кандайдыр бир иши же байланышы жок экенин да белгилеген болчу. Кармалгандардын арасында мурдагы депутат Кубанычбек Кадыров дагы бар. Ал дагы массалык башаламандыкка айыпталууда. Бул тууралуу анын адвокаты айтып чыкты. Окуя боюнча Кадыров бүгүн эртең менен видео кайрылуу жарыялап, автомат куралчан коопсуздук күчтөрү анын үйүнө келип тинтүү жүргөнүн айткан. Урматтуу кыргыз эли, мына дайыр жолу сиздерге кайрылып атам. Мына дагы эле менин үйүм квартиранын касына келип, булар кетпей эшикти жөнүндө такылдатып атат. Официально үйлөм акасы милицияны чыгырттын 102-ке чалып, алар эмнегедир келбей атат. Бул аябай таң калыштуу болуп атат биринчиден. Экинчиден урматтуу кыргыз элим, мына бүгүнкү күндө абалыбыз аябай оор болуп турат. Мына сөйт өчүп атат 5 саат, 6 саат. Мына мен былтыр Кемпирабад менен өтүргөндө айткам. Ой, сөйт 5 саат өчөт. Ширшоп болгон жерде сөйт 5 саат өчөт деп. Мына 5 саат өчүп атат айланайын кыргыз элим. Ошону билип койгула. Мына может ошон үчүн Ширшоптун заказын аткарып келип атышы мүмкүн бул милициялар дагы. Мына бүгүнкү күндө азык түлүк деген асмандын башы болду айланайын кыргыз элим. Биз каяка бартабыз? Мына сөйттүн баары майник менен жеп коюшуп, мына эмне болуп атат? Мына мен сотто былтыр сотто турганда Кемпирабад боюнча өтүп атканда ошол жерде айткам, Ширшоп болгон жерде суу сатылат, 2 миллиард суу сатылат деген. Мына ошонун дагы 2 миллиард суу жетпей аткан Садыр Нуркожоевич өзү дагы айтты, урматтуу кыргыз элим. Мына мен ошону билгендей эле айтып турмун. Бүгүнкү күндө элдерибиз чыдабай калды. Мына кымбатчылыкка. Эт деген 809 сомго чыкты. Мына аракет кылышып атат, бирок чүрөбүздө. Бирок эттин баасы бүгүнкү күндө түшпөй атат. Мына таксистерге да аябай проблема болуп, таксистерге лицензия деп атат. Таксистерге лицензиянын эмне кереги бар? Бул абдан эл бүгүнкү күндө кыйналып кетти. Андан тышкары айта турган болсок, мына бүгүнкү күндө дагы элдерге да мен кошуламын. Жана Кытай маселесинде Кытай ооба келиш керек, инвестор келиш керек. Бирок баары мыйзам чегинде болуш керек. Ошо эгер железный дороганы сала турган болсок, жана чоң зданияларды, үйлөрдү сала турган болсок, ошо Кытайлардын баарынан да жогорку кеңеш квотаны бекитип бериш керек. Что кыргыз эл билиш керек. Ошо 5000 келеби, 10000 келеби, ошонун баарын кыргыз эл билиш керек, баары ачык болуш керек. Ошо билгенден кийин, андан кийин алар ошо жана аткара турган жумушун аткарып туруп, ошол маалда бирөөдө калып туруп, калбай туруп чыгып кетиш керек. Урматтуу кыргыз элим, дайыр жолго айталайм. Бул эмне деген беспредел? Келип мына үй бүлөмдү дагы эле такылдатып, эшик ташытып атышыптыр. Дайыр жол айтып коеюн. Эмне 37-жылда жашап атабызбы? Бийлик башчылары мондайыңарды токтоткула. Мондайларды токтоткула. Кыргыз элим, бул эми беспределди мыйзам чегинде конституциянын негизинде токтотсок болбой калды. Чыгып элге ачык айталы десек, митингке да болбойт деп сот менен токтотуп коюшту. Бул эмне деген шумдук? Кыргыз элим, мен сиздерден суранамын. Мондай беспределди мыйзам чегинде конституциянын негизинде Горки паркына улуксатпы? Же ошол жерге баарыбыз чыгып туруп, ушуну айтып туруп, мондайды токтотпосок, бул аягы жакшы менен бүтпөйт. Рахмат барыңыздарга.